анан тамеки, анс деле шаарыбыз түтүн, мурдубуз менен дем алышыбыз керек. Ой, менде таблетка бар эле, мына ичип койсоң жакшы болуп калат. Эмес, мисалы давленияга деле баш Ооба, ооруп башталат. ооба. Ошол эле дары дармектер, Анан антибиотиктер. сезгич адамдар анан ошо астма оорусу менен ооруй баштайт. Мышык, ит, ушул кийиздер дагы койдун жүнүнөн жасалат да. 50.000ден 80 миллион кишиге чейин астма мурунтадан эле бар болчу чындыгында. Химиялык заттарды көп колдонуп атабыз. Кош келиңиздер, урматтуу Ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүнкү биздин конок пульмонолог дарыгер, Кыргыз Республикасына эмгеги сиңирген дарыгер, медицинанын мыкты кызматкери медалынын ээси жана белгилүү дарыгер Токтобүй Жоломоновна. Саламатсызбы, Токтобүй Жоломоновна? Токтобүй айым. Саламатчылык. Токтобүй айым, бүгүн сизди биздин студияга ушул өтө көп таркаган, өтө көп кездешкен, азыркы кезде да көп кездешкен деп айтсам жаңылбайм, бронхиальный астма оорусу жөнүндө маектешүүгө макулдугуңуз бердиңиз. Ушу бронхиальный астма деген оору эмне деген оору, кандайча келип чыгат? Сиз туура белгилеп кеттиңиз бар. Чындыгында ошо ар бир нерсенин өз учуру болобу, кандайдыр бир. Азыр эми могу заманга жараша шарт. Азыр бизде могуреки кандай десем эми өнүккөн, ар кандай жана текстиль, производство ушулардын баардыгы өнүгүп атпайбы? Анан жанагы химиялык заттарды көп колдонуп атабыз. Тамак ашка дагы көп мындай жазалма кошумча заттарды көп колдонуп атабыз. Ошого байланыштуу астма мурунтадан эле бар болчу, чындыгында көп болчу, анан жылдан жылга абдан өсүп бара жатат. Азыр эгер орто эсеп менен алса, 50.000ден 80 миллион кишиге чейин бүткүл дүйнөдө Дүйнө жүзүндө. дүйнө жүзүндө ушунча оорулар астма менен бар. Кыргызстанды алсак, эми Кыргызстанда кичине статистика мындай так маалымат анча жок. Ошентсе дагы 15-20 миң адам Кыргызстанда жабыркайт ушу астма. Катталган Ооба. статистика боюнча. Анан эми астманын эң жаман жери бул жашка карабайт экен. Кичинекей жанагы эмчектеги балдар дагы керек болсо астмага дуушар болуп атышат. Андан кийин өспүрүмдөр, улгайып калган кишилер, өтө картайып калган кишилер деле астма менен ооруп атат. Жынысына карайбы? Аялдар, Жынысына да эркектер? карабайт. Жынысына да карабайт. Жашына Ушу карабайт. бирдей жашына карабайт. Ушу абдан көп кездешип атат да. Анан эми астма оорусу деген көбүнчө муну чакырган өзүнчө бир мындайдыр бир белгилер бар да. Астманы көбүнчө эмне биздин өзүбүздүн ушул ооруга карата мондай наследственный жанагы биздин өзүбүздүн генибизде болгон бир жетишкисиздик бир заттар көбүнчө эметет. Андан кийин алсак жанагы тышкы жана үйдүн ичиндеги аллерген деп коебуз, же болбосо триггерный фактор деп коебуз. Ошо бизге кандайдыр бир жанагы бизге сезимталдык, сезгичтикти ушундай күчөтүп, башка жарандарга караганда ким астма менен ооруса, ошол ушунчалык сезимтал, сезгич келет да. Ушул сезгич заттарга үйдүн ичинде мисалы бизди курчап турган баардык нерсени айтсак болот. Баардыгы. Бирок ошонун ичинен да мындай көбүрөөк кайсы чакырат десек, мисалы жаныбарлардын жана жүндөрү, Мына ошондон азыркы эле мына жерде кийиз. ушул кийиздер дагы койдун жүнүнөн жасалат да, ушул койдун жүнүнөн жасалган. Жанагы мышык, ит, биздин өзүбүздүн эле чачтарыбыз, ошондон түшкөн перхаттар жанагы ушулардын баардыгы ушундай сездиргич заттар болуп эсептелет да. Аллерген болот экен да, Аллерген болот. Анан ошого жанагы туушар келгенде ошого сезгич адамдар анан ошо астма оорусу менен ооруй баштайт. Андан сырткары тамак аш. Азыр тамак аш болгондо эми мурунку биздин ата бабаларыбыз илгерки кездерде мындай жаратылышка жакыныраак дегендей мындай ушундай тамак ашты колдончубуз да. Азыр болсо эми көбүнчө жасалма. Могу сүт багытын эле алсак, даана сүт азыр жок эле да бар. Консерванттар. Көбүнчө эле колдон жасалган, порошоктон жасалган, искусство
ушулардын баарынан жазалап атат дагы анан эми ошол бизге мындай туура эмес келип калат экен да. Анан ал дагы ошондой аллергический заттарды чакырат. Бизди курчап турган мореки кийим, а, заттарыбыз, могу колдонгон эле буюмдарыбыз деле синтетика. Синтетика. Ошонун ичинен жана чыккан пырлары, Краскасы. краска, жанагы химикалык заттар менен обработка жасалат, боетулат. Ошолордун баардыгы эле биз үчүн абдан мындай Зыян. эми керек, бирок М. зыяндык жагы артыкча жанагы ошол ошол астмага туруштук бере албаган жана наследствоси Тукум тиги куучулук бир куучулугу фактору, бар, э? ошондой факторлор бар. Адамдар ушу астма менен ооруп калып атат да. Ооруп Андан калып атат. тышкары көп нерселер болсо керек. Ошол эле дары дармектер, Анан антибиотиктер. мен ошо келе жаттам. Ошо дары дармектерде дагы. Азыр эми фармация деген абдан өркүндөп турган учуру. М. Андан сырткары жанагы БАДы деп. М. Ал болсо тиги бул мындай текшерилүүдөн эмеден өткөрүлбөгөн заттар да. Ошон үчүн деген тиги ошол пайдаланган учурдагы дагы астма болуп калып атышат. Эми астманын деген мындайча айтканда түрлөрү бар да. Ошо түрлөрүнө жараша айтсак болот да. Мисалы атопия деп коет. Атопия бул ошо бир нерсеге кандайдыр бир нерсеге болгон аллергия. Андан кийин производственный астма деп коет. Мгм. Азыр бизде могу ун чыгарып аткан. Ун, мукомольный. М. Ошондой заводдордо ошол ун жанагы багытындагы ошолорго аллергия болгондор көп. М. Жана пластиктерди чыгарып атканда да. Бизде азыр жанагы швейный цех, текстил тигүүчүлөр абдан Ооба, көбөйбөдүбү? ооба. Абдан көбөйбөрдү. Эми ал бир чети жакшы, экинчи чети ошону мындай бир условия кылып, жанагыдай мындай вытяжкаларды Шарттар. жасап, шарттарын колдонуп, жанагы нымдуу сүрүп, уборкаларды жасап, чаңдарына дагы вытяжкаларды жасап, кенендигин, норма ошолорун аткарып эмесе кичине биз сактанып калганбыз да. Бирок андай шарт жок болуп атпайбы? Демек ошол Көбүнчө эле шарттарга шарттарга кечирим көп сурайм. көңүл бөлүшүбүз керек. Санитарный Абдан көп врачтар сөзсүз көңүл ошого бөлүш керек. киригишиш керек, э? Киригиш керек, киригиш керек. Анан ошол жерде иштегендер да өзүнүн укугун билиш керек, э? Билиш керек. Кандай шартта иштегенин. Ооба, ооба. Анан дагы астма физическое усилие деген да бар. Бул дагы моореки чуркаганда, катуу эме алганда булардын сезгичтиги. Ушу өпкө моореки бронх көңдөйчөлөрүнүн сезимталдыгы болот экен да. Ошондо жана катуу чуркап, катуу эме кылганда ошондо именно нагрузкадан дагы болгон астманын Спортсмендер. түрлөрү бар. Ооба. Анан инфекция мурун инфекциялык астма деген да түрлөрү бар эле, бирок азыр инфекциялык астма деп айтылбайт. Бул инфекция ошону күчөткөн факторлорго, Триггерный фактор. ошол факторго кирип калат да. Ошо мисалы вирустный инфекция, ковид мына 3-4 жылдан бери кыйналып атабыз. Ошондон кийин ошолор көтөрүп, күчөтүп жиберип атат ушул астма ооруларын. Деги эле ушу астма эми мындан кийин чындыгында көбөйгөнгө эле ушундай тенденциялар бар, күтүлүп жатат. Бирок бир жакшы жагы астманы биз мисалы диагноз учурунда койгонго толук шартыбыз бар. Биз алардын симптомдорун абдан биз билебиз. Анан кийин жөнөкөй эле даже момундай сиз сыяктуу сүйлөшүп отуруп эле астманын белгилерин билсек болот да. Анан кийин андан сырткары кээ бир анча мынча тиги Диагностика жасаш диагностикалык үчүн. заттарды колдонобуз, жана аллергендерди издейбиз. Аллергендерди Кандай методикалар бар ошону диагноз коюш үчүн, ошону айтып кетесизби? Биринчи көрөт экенсиз. Көрүп сураштырабыз. Бул биринчи. Анан кийин кандай? Бул эми астманын белгилери биринчи сразу эле мынтип муунуп калбайт да. Ага чейин мындай чүчкүрүп, мурду тамак көңдөйлөрү кычышып, көздөрүнөн суу куйулуп, мурундарынан суу куйулуп ушундай кыйналып жүрүшөт да. Анан көп жарандарыбыз көбүнчө бул грипп болуп калды го деп эле көңүл бөлүшпөйт да. Бул биринчи Анан бул белгилери, э? ооба. Анан бул жайкысында мисалы грипп деле болбойт. Же болбосо деген грипп деген болсо дагы бир 5-10 күндө эле өтүп кетиш керек эле да. Бул болсо айлап, айдан дагы көп сезилип бир ушундай неме кылганда
ошондо мындай кабатыр болушубуз керек да. Эмне үчүн меники көп өтпөй жатат, кандай болуп атат деп ушундай белгилер башталганда доктурларга кайрылса, анан учурунда канчалык алдын алып, канчалык биринчи бул жанагы мурундан, өйдөкү көңдөйчөлөрдөн аллергиянын башталышы да, көздө, мурун көңдөйчөлөрү тамактардан. Алар өткөрүп жибергенде анан ылдый көздөй өпкө барат да, анан өпкөнүн кызылып жанагы удушья, муунуп, кызылып калганы ошол Дем ала астма албай болот. Дем ала калганда, албай калганы бул өтүшүп кеткен учурлар болуп калат да. Мм. Ошон үчүн биринчи белгилери болгондо эле келсе жакшы болот. Эң жакшы. Токтобой айым, анда учурдан пайдаланып, ушуну баягы чакыруу катары айтып койсоңуз жакшы болот эле. Биринчи ушундай симптомдор болгондо сөзсүз врачка кайрылыңыз депчи. Кайрылсын, кайрылсын. Мындай ушундай биз адам өзүбүз эле байкап, өзүбүз эле кандайдыр бир башкача белгилер пайда болуп калса, бул аллергияга деле эмес, мисалы давленияга деле баш Ооба, ооруп башталат. ооба. Же болбосо ашказан ооруган, мисалы тамак туура эмес ичип алсаң, ашказаның ооруп сиңире албай калат. Ошондо дагы өтүп кетет, же бир кандайдыр бир жеңилдикти күтүп эле жүрө беребиз го. Ооба. Көбүнчө ошолордо бизде болбогон бир кандайдыр белги пайда болсо, доктурга сөзсүз кайрылышса, ошондо абдан жакшы болмок да. Алдын алып, тезирээк, жеңилирээк, арзаныраак жардам берип, батыраак айыктырганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк да бизгечи. Жакшы, жакшы. Ошондой. Кээ бирде болот го, мисалы мен чүчкүрүп атсам, ой, менде таблетка бар эле, мына ичип койсоң жакшы болуп калат Ушул деп. мага жардам берет деп дагы. Ооба. Биз ага мисалы анын деген мисалы причинасын, эмнеден болуп атат. Ошону билип алсак, мен көп жарандарды билем, биз жанагы үйдө кармаган мышык, ит, жанагы балык, азыркы эми шаарда көбүнчө ушундай болбодубу? Жанагы эмелерди, куштарды, ушу тоту куштарды кармап ошолордун өзү дагы анан ошонун жана жеген тамактары дагы аябай чоң ушу аллергендик заттарга кирет да. Анан ошондойлор болгондо, жанагыдай белгилер пайда болгондо, анан кийин алдын алып жанагы аллергиянын дарысын ичкенде жардам болуп калат. Ал бир убактылуу, убактылуу. Анан бирок ошого чейин аныкталып, анан бизде ошо жанагы диагностика деп айтпадыңызбы? Муну кандан эле билсе болот. Кандан биринчи жанагы ушу аллергияны көрсөткөн эозинофилы деген заттар бар да, ошол абдан көбөйүп кетет. Ошол абдан көбөйүп кетет. Жөн эле канды жанагы жөнөкөй эле Общий общий анализ, анализди берип аны атканда бүт жерде жасалат, баардык жерде жасалат. Айылдарда жасалат, бүт райондук поликлиникаларда жасалат. Ошентет. Андан сырткары анан кийин жанагыдай кечке эле чүчкүрүп эле көз баштан мурундан слиз куюлуп атса, ошо слиздерди акырын алып туруп, ошону алганда анан ушу аллергиянын заттары тим эле топтолушуп ушундай көрүнөт. Андан сырткары өзгөчө бир мындай кристаллдашып, анан кийин кристалл шаркалейдена деп коет. Же болбосо спирали крушмана деп коет. Момундай өзгөчө бир башкача кристаллдар, өзгөчө бир башкача момундай спираликтер пайда болуп калат экен да ушул эмеден. Аны кантип көрсө болот? Ошону кадимки эле жанагы слиздерди микроскопия жасап туруп эле Лабораториялык шартта, лаборатория шарттарда көрөт. Какырыкты, мурундан чыккан былжырчаларды ошолордун баарын текшерсе болот. Анан муунуп калган учурларда андан сырткары жана иммунологический анализдерди тапшырышыбыз керек. Ал эми кичине жогорураак ступень, ал кичине чөнтөгү да кымбатыраак болуп калат. Ал аллерген. Аллергендерге анан эми бизди канча миллион миллиарддаган заттар кубалап турат. Ар бирине деген бере бергенге биздин шартыбыз да жок, андай неме да жок да. Ошон үчүн биз могу үйдөгү чаңдарга, көбүнчө үйдөгү чаңдар, үйдөгү чаң бул смесь. Көп нерсенин немеси да. Ошо үйдөгү чаңдарга кошулмасы. Анан тамактарга өзүнчө, же болбосо жанагы аэрозольный частица деп абадагы эмелерге өзүнчө, жаныбарлардын эмелерине өзүнчө ошолорду текшерген атайын аллергендерди текшерген иммуноглобулин деп коет. Ошолорду текшерсек, андан дагы кайсы затка экенин билсек болот. Жакшы. Бул лаборатордук болду. Ал эми инструменталдыктардан кандай методикалар менен? Инструментардан мисалы биз карап көрүп анан угабыз да биз врачтар. Биринчи укканда өпкө ышкыра баштайт. Кадимкидей чыйылдап, кыйылдак свист. Жана биз окуп жүргөндө айтчу эле, оркестр болот өзүнчө. Мен ошентип айтам. Ой, у вас целый оркестр играет. Немеси дудкасы да бар экен, барабаны да бар экен, бүт баардыгы бар экен. Кантип чыдап атасыз ушуга?
деп күлөбүз да. Мм. Чындыгында ошондой ар кандай шум, Мм. дыхание. Даже ошол керек болсочу жепар, вот кээ бир кишилерге таң калам да, могу жерим чыйылдап элатат, кырып атат, анан жүрө беришет. Ошонто да жүрө беришет көбүнчөчү. Жүрө беришет. Ошол белги. Анткени ал жанагы моундай чоң труба, биздин өпкөлөр ушундай да, ал монтип кысылганда ичке аркылуу аба өткөндө жанагындай анан чыйылдак чыгат экен да. Үндөр чыгат, Үндөр чыгат экен да. Мм. Бул бекеринен эле жок да, анан ошо эртерээк кайрылса угабыз, ушундайынан көрөбүз. Андан сырткары анан кийин эң жакшы моундай кичинекей прибор бар. Бир пикфлометр деп коет аны. Бир эле катуу эмен дем алгандын күчүн анан дем чыгаргандын күчүн бир эле мындай прибор менен текшерсек болот. Ошол күч аябай түшүп кетет. Эң жакшы. Мисалы, ар кимдин боюна, жашына, салмагына жараша бүткүл союздук мындай орто эсеп менен алынган норматив бар да. Анан атайын таблица бар, мондай колубузда көрүнүп турат. Анан келген жарандын боюна жараша эмесин жатырып анан резко үйлөтөбүз. Катуу ошол аппаратка. Үйлөткөндө тиягында шкаласы бар, шкала неметет. Кадимкидей эле математический пропорция түзөбүз дагы. Анан канча процентке ачык же жабык, ошону билебиз. Анан ошо процентине жараша 50дөн ылдый эми абдан эле катуу да, оор да. Анан кээде кичине кысылган болот, кээде чоңураак кысылган болуп, анын өзүнчө классификациялары бар. Ошого жараша анан кийин сиздики оорлошуп кетиптир, сиздики орточо экен, сиздики башталып келатыптыр. Кысылган эмеси бар экен, бүтүлүп калыптыр деп, ошо кичинекей прибордун аркасы менен эле. Ошого жараша дары эметилет. Анан дарыны берип, анан ошону кайра контроль жаза. Ушуну сиз 100%ке жеткиришиңиз керек деп колуна беребиз. Анан туура түшүнгөн жарандар ошо туура түшүнүп, анан кийин жанагы могу светофордун принцибинде элечи, жашыл, кызыл, сары зона. Жашылга, кызыл зонада келсе мисалы мага, анан аны көрсөтүп, дарыларды берип, мындай ичесиз деп койгондон кийин анан өздөрү көрүп турган сары зонага келет да, 50-50-50. Үйдөн лечение кылып дагы контролдосом болот деп. А кызыл зона болсо эми аны бейтапканага жаткырыш керек. А бейтапканага жаткырбасак адам майып болуп калышы да мүмкүн да. Анткени ушунчалык бүтүлүп ушунчалык организмге жана кислород жетишпей, Кыйналат. бул ушундай, мындайча айтканда күчөп турган учуру. А жашыл зона болгондон кийин биринчиден обучение, туура алып жүрүңүз, буга жолобоңуз, мындай ичиңиз, бул деп. Бир жаман жери жана перекрестный реакция деген бар да. Бир затка аллергия болсо, аллерген болсо, ошого окшош заттар ошону чакыра берет да, бере берет бири-бирине. Ошон үчүн ошого окшогон заттарды дагы колдон келсе колдонбош керек. Аларды да айтабыз, аларды да түшүндүрөбүз. Мисалы, сиз азыр айтып кеттиңиз ушу аллерген жөнүндө. Кандайча, мисалы мен өзүмдү ушул аллергендерден сактайм. Кадимки эле мына үйдө шартта, шаарда мисалы жашайм. Мал менен тиешем жок экен. Ошондо биринчиден баштап айтып кете аласызбы өзүңүздүн кеңешиңизди? Азыр бул бизге мурдун көңдөйчөсү аркылуу түшөт да, в основном аллергия. Ошон үчүн мына мурдубузга киргенде дагы жаратылыштын эң бир өзүнүн коргонучу мезгили сразу эле чүчкүрүлөт да. Чүчкүрүлөт, же болбосо мурдунан көрөт. Эми ошондо дагы ошону чыгаргандан кээде эринебизби, же бир кандайдыр бир мезгилдер болуп калат. Ошондо эринбей эле чыгарыш керек. Тазалаш керек. Тазалаш керек. Анан колдон келсе кичине слабый жанагы туз эметкен, же болбосо кичинекей жанагы антисептиктер деп ушундай заттар менен, ушулар менен жууп турушубуз керек. Жууп, анан жанагы заттарга адам өзү деле билип калат. Кээ бирлериники болот, мисалы үй шартында болсо, сизде үй шартыңызда болсо, сиз үйгө келгенде кармайт. А сиз мисалы офиске кеттиңиз, башка жака кеттиңиз, же болбосо даже бир айга бир жака отпускага кеттиңиз, өзүнөн өзү жоголуп кетет. Демек аллерген сенин үйүңдө эле. Үйүндө экен. Анан үйгө келгенден кийин эмне кыласыз? Үйдөн баягы максимально баардыгын эметип анан минимизированный турмушта жашашыбыз керек. Мисалы, могу эле шырдакты алып салышым керек экен, жок дегенде 12 саат, 10 саат уктаган үйүбүздө, спальный. Уктаган бөлмөбүздө ушундай
чаң эме чогултуучу заттар болбогонго аракет кылыш керек да. Анан кийин нымдуу тазалык сүрүп, улам эметип, жанагы чаң болуп шамалдаган күндөрдө наоборот форточкалардын баарын жабыш керек, келбеш керек, киргизбеш керек, чаңдарды улам сүрүп кетиш керек. Ошондой кылыш керек. Анан азыр дагы бир жакшы эме бар, момундай микрофильтрлер бар мурунга. Ошол орто ченде жоголуп кетти эле, азыр кайра пайда болуптур, Кыргызстанда деле пайда болуптур. Ушу мурундун ичине салган кичинекей фильтрлер болот. Ал съемный, мындайча алганда. Сыртка чыгып баратсаңыз же болбосо аял киши оокатсыз отура албайбыз да. Үйгө келип сиз өзүңүз сүрүүгө туура келип калат чаңдарды, Ооба, жууш керек, жууш керек химикат болуп калат, менен. колдонуш керек болуп калат. Ошол кезде мурдуңузга кийип алышыңыз керек аны. Колуңузга перчаткаңызды кийишиңиз керек да. Анан кийин момундай жөн эле кажети жок эле силкине бергенди болбойт. Андан көрө акырын нымдуулук менен акырын алып кетип, нымдуулук менен ушинтип сапырбай мындай жеңил эметип кетиш керек да. Тазалап Ушундай туруш керек, тазаланып кетиш керек. Анан жанагы пихлометр деп айткандан сырткары дагы стационарный дагы бир аппараттар бар. Ал болсо өпкөнүн объемун да текшерет. Жанагы өпкөнүн чоң бөлүгү, орточо, кичик бөлүк кайсы жеринде бүтөлүп калганын, дарыга кандай реакция берет, жанагы бронхорасширяющий деген дарыларды бересиз, ошого кандай реакция берет, ушуну эметкен спирометрия деген бар. Спирометрия эми областтык центрларда бар, анан шаарда бир 2-3 точкада бар. Ошонун ичинен мен ошол изилдөө ошону жасайм. Национальный центр кардиологияда бар и 2 поликлиникада бар да. Жакшы. Анан ошондорлорго келсе да болот. Эгерде суроолор болуп калса, мынакей биздин көрөрмандар Токтобой Жоомонуна, пульмонолог доктур, ушул суроолор боюнча түздөн түз карасаңыз болот. Ушинтип айтсак болобу? Болот. Болот. Биз эми шилтемебизде сиздин социалдык баракчаңызды же телефондоруңузду сөзсүз калтырганга аракет кылабыз. Анда демек мынакей оору кайдан келип чыгат, ал жөнүндө айтып бердиңиз. Кандайча шарттар аны түрткү берет, айтып бердиңиз. Эми болсо кандайча дарыланса болот, ошону үстүртөн эми түшүнөбүз. Ар бир адамга өзгөчө мамиле кылыш керек. Ошондой болсо дагы баягы методдорун санап кетсеңиз жакшы болот эле. Бул жерде жанагы биринчи деген ошо эмне алып келе турганын билип, анан ошону барбаганга, колдонбогонго аракет кылабыз деп айттым аны. Анан кийин баягы дары маселесине келгенде, болгону эки эле группа бар. Бул жерде антибиотик, баягы жөтөлсө эле биздикилер антибиотикке чуркаган дагы бир жаман адатыбыз бар жарандардын. Антибиотик бул жерде кереги жок. Кереги жок болмокту үчүн противопоказано. Наоборот, тескери Таасирин таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн эки эле түрлүү дары бар. Бул болсо жанагы өпкөн жанагы бронхторду ача турган. Бул баягы симптоматический деп коет, ачып ошо учурунда жардам берип, ал экстренныйга бат кыска убакыттын ичинде жардам берүүчүлөр бар, же анын узагыраак убакытка жардам берүүчү түрлөрү бар. Эми ардын сиз айткандай шартына жараша беребиз. Анан экинчиси бул неме деп коебуз, базисный. Ошонун причинасы. Причинасы жанагы аллергия раздражать эткенде отек болуп кетет экен. Биздин ички жанагы өпкөнүн Кандары. да. Ошол отекту снимать этиш керек, воспаление аллергический деп. Ошого жанагы эң эле күчтүү азыр гормон деп жарандардын көбү билишет, гормональный. Бирок ошо гормонду дагы ушу менин практикамда абдан көп кездештик. Гормонду көбүнчө деген таблетка же болбосо эмеге кан тамырга куюшуп, анан бат жардам берет да, чындыгында бат жардам берет. Анан жакшы болуп калдым деп же үзүп коюшат, же кайра эле экинчиси келатканда эле контрольсуз эле ала беришет. Же болбосо көбүрөөк узакка, анын тескери таасири абдан чоң. Ушу гормонду жөндөн алганга болбойт. Ошол эле гормонду бизге ингаляция түрүндө жасалды да азырчы. Бул мисалы берки
таблетканы ичип, кан аркылуу берген дары баардык организм аркылуу монтип тарап отуруп анан өпкөгө келгичеңди бир 70-80 пайызы жоголуп инактивация болуп анан бир 10-20% анан өпкөгө келип анан лечение кылат. Ошондо да жардамы бар. А ингаляция болгондо наоборот туптуура эмеге келет, өпкөгө, тиги түтүкчөлөргө, бронх түтүкчөлөрүнө, анан канга наоборот минимальный немеси барат да. Ошон үчүн биздин дарылардын баардыгы астма мейли бронхит болсунчу бүт жанагы карманный ингалятор чөнтөккө салып жүргөн аны ошондой түрдө колдонулат, и гормонду дагы ошол ингаляция түрүндө колдонулат. Кыргызстанда азыр жылдан сайын баягы перечендер көбөйүп баратат, жакшы дарылар келип атат. Чындыгында бир суткага бир чачканы бир суткага чечкен дарылар бар азырчы ушундайынан. А эгер бат жанагы курч кармаганда курч жардам берем десең 2 минутта действие башталып 3 мүнөт 5 мүнөттө деген жардам берүүчү дарылар бар. Кыскасы бул дарыгердин немесине да. Ушундай дарыларды колдонобуз. Ушуну эле дозасын күчөп баратканда чоңойтуп, кайра эсли жакшы болуп баратсак, ошол дозаны кайра азайтып, ступень вверх, ступень вниз деп ушундай эле деген бул бүткүл дүйнөдө ушундай тактика колдонулат да, мындайча айткандачы. Анан көп жардам бербей калып, жанагынтип жылдан жылга күчөтүп, анан жанагындай гормондорду беспорядочно алып эметкендерге, конечно, тиги кичинекей дозасы көп жардам бербей калат да, анан кайра эле таблетка берген, кайра эле жанагы канды куйганга болот. Анын башкача тескери таасирлери да бар. Эми ошо тескери таасирлерди ошол эле сахарный диабет чакырат, ошол эле давлениени чакырат, ошол эле семиртет, ошол эле язваны чакыртат ашказанга, сөөктү бошотот, жана остеопороз деп коет ушундай жүрөк оорулары, жүрөк ооруларын бөйрөк, күчөтөт, чачты түшүрөт, кебетени кетирет, мындайча айтканда абдан көп эмес. инвалидностька алып келет мындайча айтканда. Ошон үчүн ошо биздин жарандарыбыз ошо капельница алабыз деген көп мындай түшүнүк бар бизде. Мен билем ушу канча жылдан бери капельница жагат деп, капельницаны койбойсуңар деп Капельница кээ бирлер жагат. ушундай эметпей калат. Капельницадан наоборот качалык, жанагыны колдонгонго. Мындайча айтканда дарыгерлерге өзүбүз мындай ошончо деңгээлде түшүнүгүбүз жок да. Биз даже мына 40 жылдан ашык иштеп жүрүп, кээ бир жерлерди түшүнбөстүк болуп кайра окуганга туура келет. Кайра унутуп калган жерлериңди кайра неметкенге туура келет. Башка профессор улуу адамдар менен тиги консилиум жасаганга туура келип калат. Ушундай жерлер бар көп. Анан кийин окуган эле бирөө айтты дегенди жасабай ушу артыкча ушул аллергия оорусунан ушу каш ушу өзүнчө жанагы өзүнө жардам көрсөткөндү мен таптакыр туура көрбөйм жибар. Туура. Ушуну Токтой айым, мен ойлойм, биринчиден биз ушу доктурлар айтышыбыз керек ошол жөнүндө. Биздин элибизге түшүндүрүп беришибиз керек. Көбүнчө ушу оорулар эмнеден келип чыгат? Сабатсыздыктан келип чыгат да, өзүнүн оорушу жөнүндө билбегендиктен келип чыгат. Ушул эле бронхиальный астмабы же башка ооруларбы эң биринчи ушу сабатсыздыктан келип чыгат. Анан эң биринчи биздин каналыбыздын дагы мына подкасттын негизги максаты эмнеден келип чыкты? Көбүнчө жарандарга профессионал эместер көп айтып атат. Деги эле врачка тиешеси жок кишилер айтып берип атат. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз ушул подкастка ушул кесиптин негизги профессионалдарын чакырып атабыз. Сиздер биз деп айтсам да болот, мен да доктормун. Биз ошол жөнүндө баягы биринчи адамдан өзүлөр уксун деп, ошол кишинин өзүнөн уксун деп. Эмне үчүн жанагындай туура эместик болуп атат? Жок, бул доктор муну жазса, ал пациент болсо берки көзү ачыкпы же жаңы эле эч кандай тиешеси жок, мынандай дарыла десе ошолорду угуп атат. Анткени алардын сөзү көбүрөөк өтүп, көбүрөөк айтып атышат. ошондой ошон үчүн ошо ар кимибиз өзүбүздүн ден соолугубузду ушундай бир кандайдыр бир
сактасак, Биринчи байлык ден соолук деп аябай М, ойлонуп туруп анан кийин бир иш кылаарда, бир нерсе кылаарда ошону м, кылсак да, анан кийин сөзсүз түрдө өзүңүз айткандай мисалы пульмонолог болсо пульмонология жанына, жүрөк оору болсо жүрөк докторуга, ашказан ар бир ушундай специалистке кайрылса оорубуз да азаймак, жарандарыбыз дагы ооба. ден Биринчи соолугу байлык колмок. ден соолук. Менин да байлыгым үй бүлөмдүн байлыгы, өлкөмдүн байлыгы эмеспи? Туура. Анан эң эле баягы тез тез суралуучу суроо жана сиз айттыңыз, ушундай аппараттардан өтүш керек, ошондо диагноз коюлуш керек депчи. Ошол аппараттардан өтүү каражаты кандай? Кымбатпы? Баасы орточо айтып берсеңиз, биздин жарандарга мүмкүнчүлүгү болобу же жокпу депчи. Э, Кандайдыр бир вот мезгил келгенде, мисалы ковид учурунда компьютерди баардык жарандар билип калды да. Жөтөлсө эле окуй, ковид болуп калдымы деп. Бизге келгенде бизге келгиче эле компьютер өтүп келет. Компьютер А томография. компьютерный томограф. Анын баасы 3000ден жогору, Мгм. мындайча айтканда. А дени өпкөсү кызылып айтса 800 000 сомдун тегереги жылына бир эле бул безопасный. Эч кандай 800 сом. облучение болбойт, эч нерсе Орточо. болбойт ушундай. Орточо баа. 800 сом деген азыркы биздин кезде мисалы 1 килограмм эт алсаң ошондой эле болуп калат да. Демек, мүмкүнчүлүк болот. Туура Өт айттыңыз. мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүнчүлүк болот. Мен анан көбүнчө жанагы аллергендерди мен баягы көп мындай эми ушул курчап отурган абдан көп аллергендерди уточнить эткенге кээде невозможно болуп калат да. Даже ошонун ичинен бир гана общий иммуноглобулин деп коет. Аллергия есть, нет деген гана сөзгө бар же жок дегенге эле жооп бергенде, жок дегенде ал 360 эле сом турат. Ооба. Иммуноглобулинди эле ээни эле берип койдуң. Абдан күчөгөн саны көрсө аллергия есть. Бирок эмнеге экенин айтпайбыз, но аллергия организм напряженный. Напряженный иммунитет для аллергии. Айта алабыз аны. Биз баягы эме деген бар эмеспи? ЗОЖ деген здоровый образ жизни депчи. Сергек жашоо культурасы. Ошого кайсылар кирет деп дайыр жолу айтып кетпейлиби? Биринчиден баштапчы. Эми астмага чейин деги эле оорубаш үчүн кандай эрежелерди сакташыбыз керек? Мореки өпкө оорусу деген дагы бир кызык нерсе. Өпкө бул мындай кыймылдуу орган да. Даже сүйлөбөй турганда да өпкө кыймылдап монтип эметип турат. А кичине күчтүү берсең моундай катуу иштеп турган өпкө кыймылды сүйгөн орган. Демек, Ошон үчүн башкаларга караганда дагы биз кыймылдашыбыз керек дагы. Анан өпкөнүн өзүнчө өпкө багытындагы көнүгүүлөр башкача. Биз мореки дем чыгарган менен дем алгандын күчүсүн ошону бир калыптандырышыбыз керек да. эмдеш керек. Ошон үчүн анан өпкөнү ал үчүн мореки көкүрөк мышцаларды, көкүрөк булчуңдардын баардыгын ушуларды эметишибиз керек да, туура дем алышыбыз керек. Демек, баягы Туура эле дем алган физкультура, спорт экен, сөзсүз түрдө. Туура дем алыш керек. Мурдубуз менен дем алышыбыз керек. Оозу менен. Анан кийин эме күйүгүп баратса эле оозду ачып туруп дем ала башлаган бул абдан туура эмес. Мурун бизге бергенде бул абаны тазалап, жанагы чаңдардын баарын болушунча кармап, жылытып, нымдап анан өпкөнү көздөй кетирет. Деп чоң ачканда бүт болгон микроб, болгон эменин баары да өпкөгө барат. Ошон үчүн туура эмес бронхит ооруган кишилердин көбү туура эмес дем алат. Ошого да көңүл бөлүшсө деп ойлойм да. Карап, интернет азыр көп ушу туура дем алганга. Азыр кечирим сурайм, сиз көрсөтүп бере аласызбы ушул кандайча туура дем алат? Келиңиз, мага деле көрсөтсөңүз, экөөбүз чогуу жасайлы. Отуруп. Мен даже мынтип айтам да. Ооз менен ооз деген тамак ичкенге жаралган. Ооба. Анысы кандай? Мурун дем алганга жаралган. Оозду жаптык. Биз жөн турганда бизде автомат, биздики уже ошондой логика болгон. Биздики билинбей эле мордубуз менен дем алабыз. Кичине мурду бүтүп калып, же болбосо жанагы
кээ бир кишилер эмнегедир ушу туура эмес Жаман адат. адат кылып алгандар бар да. М. Болбосо мурун дем алганга берилген. Оозду Көздөргө жабыш керек. Оозду эң жабыш жакшы. керек. Эң жөнөкөй эреже Эң экен, эң жөнөкөй Ооба. эреже биринчиден. Жагы ооруп калгандар болсо аны тренировать этип, көкүрөк менен кошо неме кылып, тереңирээк кылып, через сопротивление деп мындай оозду чурчуйтуп алып, мындай дем алып, өпкөнүн ичинен анда массаж болот. М. Жана өпкөдөгү жанагы былжырчалардын ары бери демип чыгып кеткенге багыт анын дагы методикасы бар. Аны М. да өзүнчө жасаса болот. Интернетте М. булар ачык, көп жазылган. Анан туура тамактануу, Туура тамактануу. туура тамактануу, колдон келсе эми көп эле айтылып атат. Кола ичпегиле, красительди жасабагыла, муну кошпогула, тинтпегиле айтылып атат. Биз мындайча айтканда кыргызча жаратылыш тамагын эле, жаратылыш кандай кылышса эчтеке кошпой эле, ошону деле аябай кууруп сууруп ийбей эле жөн эле кайнатылма тамак кылып ичсек, Өзүбүздүн жашылча тамактар жемиштерди деле аягында эле кичине обработка жасап эле, чала чийкирээк эле ошондой жесек, бүт витамини бүт баардыгы сакталып калат эле да, ушундай жейт элек да. эң сонун. Жакшы. Демек, эң жөнөкөй эле Туура экен да. тамактануу, Туура туура жүрүү, тамактануу, кыймылдоо, баягы анан тамеки. тамеки, алкоголь. Жанагы эме ансы деле шаарыбыз түтүн, ансы деле деген машина көп, абдан көп. Ансы деле аба бизде жанагы содова көбүрөөк болуп атпайбы? Анан ошон үчүн тиги мындай жок, колдон келишинче кичине таза абага чыгып дегендей, колдон келишинче. Ысык көлгө барып, тоого Ошондой чыгып, колдон анан астмага дагы бир жакшы жери бул Кыргызстандын байлыгы десем болот. Жанагы солевая шахта. м, Ошол аллергендерди жаман өзүнө кармап эметип калат экен да, аллергенди. И биздин Төө ашуу. Төө ашууда ушунчалык бийиктикте турат, жанагы патогенный, бизге керексиз жанагы микробдор тип булар ал жакта жашабайт. ошо Ал бир жакта бизге определенный бир керектүү жанагы начар эме чөптөр да жашабайт. Аякта табигый бүт неметкен бизге м, көп таасирин бербеген. Мына ошо Төө ашуу ушундай жерлерге барыш керек. Көлүбүздү Кудай берген нымдуу, жылуу, аябай өпкө органдарына жакшы шарт. керектүү М. жакшы шартта түзүлгөн Эми көбүнчө санаторийлер баягы совет убагында деле ушу көлдүн терегинде түзүлгөн Ооба. эмеспи? Токтобой айым, ушу бронхиальный астма оорусуна, башка эле бир оорулар, мисалы ошол эле сахарный диабет, же дагы башка оорулар шарт түзөбү ушуну пайда кылуусуна? Риск фактору деп коебуз го. Биз окуганда деле. Бирок кийинки кездерде бизде деген организм целый комплексный кылып комплексный подход кийинки жылдарда ушундай тенденция кетти. Мгм. Мурун мисалы өпкө оорулары кичине өзүнчө, жүрөк оорулары кичине өзүнчө деп ушундай бир бөлчү элек. М. Азыр болсо деген жүрөк ооруса дагы кайсы бир эме сөзсүз түрдө өпкө жакка дагы таасири болот экен да. Сөзсүз түрдө таасири болот экен, потому что бизде кан айлоонусу Бир бир, өпкө жактан өзүңүз темалуу бир билгендей малый, кичинекей кан айлануу кругу дегендейчи, айлампасы. айланпасы жана Мгм. кычкылтек менен бүт обогащать этип келип бүткүл организмге кеткен. Ошо өпкөдөн башталат да. Анан кийин башка ооруларга сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Ал эми жүрөк оорулардыкы болсо, если сердечный недостаточно, жүрөк анчалык сокпой жатса, кал айлануу начарлайт, ошонун ичинде эле өпкөдө, өпкөдө. Ошонун ичинде эле өпкөдө. Андан сырткары могу простудный фактор, простудный немеле тиги суук орнуп алгандарыбыз, кант оорусу, кант оорусунда бизде кандын дагы составы, кандын өзүчү, ошол дагы аябай көп бөлүкчөлөрдөн турат да, өзүң билесиң. Ооба, Ошонун эле бир эле кичинекей бөлүкчөсү сөзсүз түрдө өпкөгө, же болбосо өпкөнүкү наоборот тияка таасир этет, таасирин этет. Мгм. А өзүнчө бир мындай жок. Бир кайсы чыпалаң ооруса да бир кыргыздарда бир жакшы сөз бар болуш керек эле. Уйду мүйүзгө чапсаң, денесине доо кетет деген. М. Мүйүзгө чапсаң, денесине доо кетет. Ооба. Ошол сыяктуу эле
чыпалак ооруса өпкө баардык жери денебизге доо кетет. Ошонун ичинен өпкөгө деле. Сонун Өпкө айтылган нерсеси. лакап экен. Демек, биздин ушу көрөрмандарга дагы бир жолу айтып кетмекчибиз. А, Бардык специалисттерге бир эле өпкө мисалы ошол эле бронхиальный астма болсо, демек башка специалисттерге да көрүнүш керек, шарт Көрүнүш болуп керек. калат, Көрүнүш керек. Дарыларды ичип атабыз. Ашказандын. Дарылардын жана гормондорду ичип атабыз. Полнота, ожирение, сахарный диабет. Кайра эле порочный круг бүт эмесине кылат. Андан сырткары дагы туура пайдалануу, учурунда ичүү, тамактан кийин, тамак ошолорду дагы туура колдонушубуз керек да. Абдан туура колдонушубуз керек. Жана ингалятор деп айтып атабыз. Анын жакшы жагы да бар. Бирок ошол ингалятордон кийин гормоналий оозду чайкабаса, сөзсүз түрдөгү шарты оозду чайкоо керек да. Эринбей, 10 мүнөт баягы дары сиңип эметкенден кийин 10 мүнөттөн кийин оозду чайкоо керек. Эмне Айсы үчүн? чайкабаса, бореки оозубузда дагы жанагы неме микробтор бар да, условный микробтор. Ошолор анан жана грибки, ошолор көбөйүп ооздор былжыржалардын составы өзгөрүп, коюланып, жана грибоктор аябай көбөйө баштайт экен Шарт да. Ушундай түзүлөт шарт экен. түзүлөт экен, ушундай кылат. Ошон үчүн дарыны алса дагы баардык нерсенин ар биринин өзүнчө көрсөтмөлөрү барга, ошону колдонушубуз керек да. Бекеринен тамак ичкенге чейин, же болбосо тамак ичкенден кийин, же болбосо тамак учурунда деп бөлүнбөйт да дарыларчы. Ошонун эмеси канча жылдан бери, канча медицина өнүгүп келаткандан бери ушунун баардыгы изилденип, анан такталып, анан кийин чыгат да. Тажрыйба жетиштүү, Ошол тажрыйба жетиштүү. ошолорго да көңүл бөлүшүбүз Мына керек. азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, экологиянын шарттары дагы сөзсүз таасир берет депчи. Бизде акыркы жылдары ушу Бишкекте аба ырайы, абанын эмеси курамы өтө начар деп, баягы кандай десем, аябай эле ошого көңүл бурулуп атат. Ошого карабай машинелер көп, жана көп шарттар абаны булгап атат. Бронхиальный астмада сиз айтып кеттиңиз, ошого мүмкүн жараша көбөйүп атат деп, Ооба. Эми биз Машинаныкын экологияны мен өзгөртө албайм да, ошон үчүн экологияны биз бузуп атабыз да. ооба, Биз бузуп атабыз да. туура Ошон үчүн айттыңыз. карачы, машина деген тиги бир үйдө эң начар жашаган кишиде азыр 2 машина чыгат. Туура айттыңыз. Ал 2 машина деген жанагы мурун углекислый контрольдечү эле го. Андайды көрүнбөй деле калды, аны эч ким жасабайт азыр. Ооба. Анан кийин ал көбүнчө деген биз колдонулган тиги западтар эмеге чыгарып койгон машиналарды биз жаңы Алып машинадай колдонуп атабыз аны кайра. Анда биз баарыбыз электромобилге өтүшүбүз керек экен. Ошондойбу? Электромобилге өтсөк жакшы болмок. Аныкы да бар. Эми ар бир нерсенин ушу закон ченемдүүлүгүн колдонсок, ден соолук жакшы болмок. Бирок закон баардык эле жерде Бузулуп атат. бузулуп колдонбой сакталбай атпайбызбы? Менин оюмча азыркы биздин өкмөт башчыларыбыз жакшы бир чечимдерге аракет жасап атышат. Мисалы, автобустарды көбөйтүп, бензиндин акчасын кымбаттатып, ушундай бир эмне деп койчу эле, ушундай шарттарды киргизбесе бара кыйын болуп кала турган. Кыйын. Азыр Бул өзүнчө социалдык тема да. социалдык тема. Но ошонун баары деле кайра айланып тегеренип келип эле адамга бизге эле терс таасир болот экен да. Кайра эле бизге өзүбүзгө удар алат экенбиз да. Баягы комфортно жашайбыз деп атабыз. Кыймылыбыз азайды. Машинага жүрүп алдык, кыймылыбыз азайды. Жалкоолукка көндүк. Даяр тамактарды эметилген рафинированный, чересчур очищенный тамакты ичип атабыз. Анын баардыгы баягыдай переработка болбой эле сразу деген отложение болуп семирип атабыз. Жанагы машиналардан чыккан газ, машиналардан түтүн, жанагы химикат, бензин айтпай эле коеюн. Эми бензиндер могу эмен шаардын ичинде канча неме бар.
бензоколонкалар бар. ооба. Ошого карабай, мен жакында бир социалдык баракчадан окудум да, Японияда жашаган, эми Токио аябай чоң, көп миллиард, миллиондогон эли бар. Ошол жерде кыргыз кыз, күйөөсү япон экен. Кыргызстанда абасы жакшы, климаты жакшы деп бияка көчүп келиптир. Эми мен да ойлойм, каалаган адам ошо өзгөчө баягы генинде бар болсо, бронхиальный астма менен же башка эле генетический факторлор менен аракет кылса баары бир болот. Ооба, жаман, жаман дей берсе, анда ошого түшүп кетиши мүмкүн да, баары бир аракет кылышыбыз керек. Аракет кылып окуп, билимди ошол жактан өзүбүздүн эмебизди өркүндөтүп, кандай кылып Ооба. сактансак болот деп, анан бир эле болуп анан кийин доктурга барбай койбой, ошону кайра доктурга түшүп, ошо менен тыгыз байланышта түзүп, мисалы, ушундай кылып турса, чындыгында астма деген абдан айыктырып ийгенге болбойт, Өнөкөт бирок оору. полный контроль деп коет. Полный контроль это значит эме да, бүт симптомдорун жоготуп, болгону бир же эки жанагы аэрозоль менен контроль алып жүрө берсең болот. Ушул эле аэрозолдорду колдонуп чемпион мира болгондор бар. Эме сууда сүзүү боюнча, Эверестке футбол боюнча чыккандар бар. Эверестке чыккандар бар. Ушул эле туура колдонуп ушул шарттарды. Демек, Анан бул трагедия эмес экен. трагедия эмес. Трагедия эмес. Трагедия эмес, ошону просто колдон, анан туура. Баардык жагын туура. Эң биринчи иретте мен айтат элем, ушу сиздей специалистке биринчи келип, консультация алып, ошону жакшы билиш керек. Анан байма-бай эмес, баягы убагында контролдон өтүп туруш керек. Келип. Могу эмеде Мен бизде жакшы болуп калдым, мен билдим деп эле. протокол боюнча ступень өйдө качан, ылдый качан, канча убакыттан кийин бүт жанагы 2/2 4 дегендей жазылуу да биздечи. Ошого жараша. Анан жарандарыбыз дагы жанагы капельница алып же ингаляция алгандан кийин эле 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин эле тиги жакшы сезип калат да. Болду, мен жакшы сезип калдым деле. Унутуп коет. Унутуп коюшат. Кийинки обострение андан да күчтүү болорун менен иши жок. Же болбосо андан кийинкилер дагы жардам бербей калары менен иши жок. Ошон үчүн бизде жок дегенде 1 ай ошол акыбалды кармап калышыбыз керек. Андан кийин, анан кийин аздан сразу эле түшүрүп же 0 жокко түшүргөнгө болбойт. 20-30% азайтып анан ушундайынан. Же болбосо өйдө көтөрсөк, наоборот 20-30% кошуп. Анан кийин катуу келсе тим эле чоң момундай чоң дозаны берип, немерээк келсе аз дозаны монтип эметкенге да жок да. Кылдаттык менен эме кылыш керек. Өзүнүн оорусу жөнүндө билиш керек. Колдонушубуз керек. Урматтуу Токтобой айым, сиз биздин көрөрмандарга ушу бронхиальный астма жөнүндө, деги эле ден соолук жөнүндө жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Өзүңүзгө чың ден соолук каалайм. Өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө чың ден соолукта болуңуз. Ар дайым сизге келген пациенттер колуңуз жеңил болуп эле бронхиальный астма айыкпаса да айыгып кеткендей болсун. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Сиздерге да ишиңизге ийгилик. Аман болуңуздар.